Саламатсыздарбы? Эфирде Майдан. Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар. Говорится мультимедиалык агенттигинин Майдан дебаты кайрадан эфирде. Бүгүнкү талкуулай турган темабыз мигранттардын шайлоого даярдыгы кандай. Бүгүнкү талкууга катыша турган коноктор менен алгач таанышып алалы. Сакалдуулап эле баштай берели. Жанар, тура көрсөңүз. Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы ыйгарым укуктуу элчиси Аликбек Сексенкулов, саламатсызбы агай? Саламатсыздарбы. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев, саламатсызбы, Жанар? Ошондой эле Ордо партиясынын аткаруу комитетинин төрагасы Тимур Абылаев, кош келдиңиз, Тимур. Ошондой эле Жаштар коомдук бирикмесинин төрайымы, мен макул эмесмин, менин укугум коомдук уюмдарынын активисти жана Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү жаш активист Орозайым Нарматова. Саламатсызбы, Орозайым? Биз бүгүнкү талкууга ала турган тема албетте баардыгыбызга тааныш. Негизи мигранттардын шайлоого болгон укугу учурда эң талкууга алынган тема болуп атат. Чукулунан бир 2 айдан кийин эле бизде шайлоо болгон турат, бирок ошол шайлоочулардын көп бөлүгү түзгөн мигранттардан көйгөй экени көрүнүп турат да. Ана биз улуулап эле баштайлы, акыры баягы улуттук өзөк бар да бизде. Болбосо Жанардан баштасак туура болот эле. Негизи агай, бүгүнкү күндө мигранттардын шайлоого даярдыгы кандай? Негизи эле канчасы катышыш керек? Учурда канчасы катышууга даяр? Кандай суроолор жаралууда? Канчалык деңгээлде даярдыктар көрүлүүдө? Маалымат иретинде бир сыйра айтып бербейсизби? Анан ошондон кийин талкууну улантабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу бүгүнкү тегерек үстөлдүн катышуучулары. Тилекке каршы бүгүнкү күндө шайлоо маселеси өтө татаал болуп атат. Эмне себептен? Мына жакынкы ошо 3-4 жумада мына ар кайсы кыймылдар, ар кайсы жаш лидерлер чыгып ар кандай сунуштарды, ар кандай дооматтарды коюп атпайбы? Негизинен мында карап көрсөңөр көп нерсе мүчүлүштөр бар да. Муну ачык эле айтыш керек. Эмне себептен? Бул мыйзам убагында кандай бир ушу мигранттардын жалпы ушу сыртта жүргөн кыргыздардын укуктарын эсепке алганбы же албаганын билбейм. Мисалы, мына Орозайым билесиң, биз өзүбүзчө сүйлөшүп бир баарлашканбыз. Буюрса, мына эртең 3-күнү дагы жалаң жаштарды чогултуп саат 4-тө Москва боюнча дагы сүйлөшөбүз, кабарлашабыз, чечишебиз бул маселени. Мен жалаң элчи же дипломат катарында эмес, өзүн патриоттук инсан катарында дагы мен дагы кайгырып атам да, биздин шайлоо кандай өтөт, калыс өтөбү, таза өтөбү депчи. Ошол себептен мыйзамды карап чыксак, бир 2 чоң бөгөт бар экен да бүгүнкү күндө. Биринчи бөгөт бул ушу мыйзамга мырза тиги Жанар мырзага айтып коюп менен туура эмес кабыл алып тур да, только ушу мамлекеттик тиги эмеде мекемелерде өткөзүш керек дегенчи. А мамлекеттик мекемеде мына Россияда бүгүнкү күндө болгону 11 жерде бар. Санап берейинби же билесиңерби? Биринчи Москвада, Санкт-Петербургда, Сургутта, значит, эмеде Якутскийде, Сахалинде, Иркутскийде, андан тышкары, значит, эмеде Екатеринбург, Новосибирск, Владивосток то бар да болгону. Москвада 2 участок ачылгантат, бүгүнкү күндө ушундай тиги ЦИКтен ушундай көрсөтмө келди. Калган ар бир канцелярияда, ар бир ушу консулдук мекемеде бирден участок ачылат.
Men sifralарды görüp bir nersege taң kaldım da. Mına Oruz ayında ele taң kalat. Bayını murunku şaylooda 10 min, 12 min dep atmadık bile. Bugünkü günde mına sizlerge aytıp koyayım. Konski учетта болгону мыйзамдын 4264 kişi var eken. Ошонун içinden mına список избирателге бүгүнкү кирген 2134 kişiler. Кийин биометриканы тапшыргандарда ойлоп көрүңүздөр да 1 миллион кыргыз болсо бүгүн расмий түрүндө дагы Россиянын бийлиги айтып атат. 1 миллион кыргыз бар экен, ушул канча кыргыз добуш бере алат бүгүнкү күндө. Birinci aytıp koyun, birinci mesele bu mıyzam meselesi de. Misali elçilik, memleketlik uyum katarında biz şartkana tüzüp veriyoruz. Kalganı участковый комиссиялар çeçet, içsik çeçet. Yine elçilikке doğumat koyup atmaya, bu doğumat tur emes umat tutuğanlar. Bizim hukukuz çektelgen. Biz mümkünlüğüne jarasa aytабыз. Misali osolle albatta bugünkü günde ben geçiyor Emi hazır biz başka işler menен ötüp alekpиz, bilesiger. Kırgızстанга kete istegen çuruçular bolup atpayı. Uşu masele menен günüge 400-500 kişi gelip biz oşo menен alektenip atabыз. Bирок ошол эле кезде азыр ушу консулдук учетко, анан биометрикага. Даже консулдукка учетко тургандар, эгер биометрика жок болсо бере албайт. Анан жана электронный голосование деп мына тиги биздин жаштар айткан. Мен дагы кошулуп атам, бирок тилекке каршы мыйзам жол бербейт экен. Анткени биометрика келип туруп, биометриканы бармагын коюп туруп, анан добуш бериш керек экен. Иши бүгүнкү күндө мыйзам көп тоскоол, биздин мыйзамдар көп тоскоолдук кылып атат. Биздин ишти ушу элибиздин Россияда жүргөн элибиздин мүмкүнчүлүктөрү ачканга. Агай дагы кайрылабыз буга. Урматтуу замандаштар, бүгүнкү биздин талкууга Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү же болбосо төрайымы сөзсүз түрдө катышыш керек эле. Биз талап боюнча алар менен байланышканбыз. Бирок тилекке каршы төрайым чүйдө иш сапары менен экен. Калган 12 мүчөнүн бир соолунун жүйөлүү жүйөсү себептери чыкты. Соготерин айтканда кыргыз калкынын ушул көбүрөөк бөлүгүн түзгөн керек болсо, эми Кыргызстандын эмгекке жарамдуу жана шайлоого укуктуу дегилген бир топ жарандарынын тагдырына тиешелүү талкууга Борбордук шайлоо комиссиясы тапта кызыкчылык көрсөткөн жок. Биз муну айта кетүүгө тийишпиз. Эми сөздү Жанар мырзага узатсак, азыр биз түз эле баягы көйгөйдөн баштадык окшойт. Катышуучулар сиздерге айта кетпей турган жагдай, ар бир тарап дебаттын классикалык талабына ылайык өзүнүн пикирин ынанымдуу жана коомчулукка түшүнүктүү кылып бериши шарт. Жана ар бири өзүнүн айткан пикирин далилдер менен тактап турушу талап кылайык келет. Жанар мырза азыр эле эки жагдайды ушул элчи агай айтып өттү. Биринчиси ошол мыйзамдык кемчиликтерден кеткенде биздин билишибизче буга чейин ушул өзгөрүү толуктоолор кирген мыйзам долбоорлоруна деги эле бир топ мыйзам долбоорлор сунушталып кетти, элдин да башы айланып. Сиз дагы бирөөлөрүнө автор болуп жүрдүңүз эле. Ушул негизи эле мигранттарга тиешелүү жагдайлар каралды беле? Мына азыр айтылып атат, 1 миллион мигрант болсо 1 миллиондон ашык болжол менен. Ошонун азыр мыйзамдуу түрдө каттоодо 4260 экен. Анын ичинен 2130 киши шайлоо компаниясына шайлоого катышууга түздөн түз укугу бар экен. Калганыкы мыйзамдык жактан дагы каттоо жагынан да маселе жаралып атыптыр. Ошондо биз кандай болот ушунча адамдын укугу? Эми тилекке каршы Кыргызстан мына азыр технология канчалык өнүгүп жаткан сайын, бирок Кыргызстан жана добуш берүүдө чектелген учурлар азыр бар. Өзгөчө шайлоо учурунда. Буга чейин билесиңер, президенттик шайлоодо дагы Москвада добуш бере албаган бир 1000ге жакын жаран чыгып нааразылыгын билдирген учур дагы болгон. Биз шайлоо мыйзамына өзгөртүү киргизүү боюнча электрондук шайлоо
ар бир талапкерге добуш берүү, ошону менен бирге жана партияга добуш берип, анын ичинен кандидаттарды тандап алуу мүмкүнчүлүгү сунуштаганбыз. Бирок тилекке каршы өкмөт каршы болгон, анткени биз муну уюштурууга даяр эмеспиз деген. Эгерде ошондо билгенде, ошол мыйзам долбоорунда биз электрондук шайлоо боюнча түшүнүктү дагы киргизгенбиз. Электрондук добуш берүү укугун ээ болмок. Бирок тилекке каршы бул парламентте көпчүлүк добушту таппай калды. Анткени бир топ мындай бир саясий себептери бар деп ойлойм мен. Борбордук шайлоо комиссиясы парламентке келгенде Орусиянын бир канча шаарларында кошумча шайлоо участокторун, ошол эле Якутия, Иркутск жана башка шаарларда кошумча шайлоо участокторун биз ачабыз. Ошону менен бирге ардактуу консулдуктар бар жерлерге дагы кошумча шайлоо участокторун ачабыз. Мигранттардын, ошол сыртта жүргөн мекендештердин добуш берүү мүмкүнчүлүгүн абдан мындай бир кеңейтебиз. Алар добуш берүүдө кыйынчылык жаралбай турган кылабыз деп парламентте ошентип айтып кетишкен. Бирок тилекке каршы биз муну азыр көрүп атабыз. Азыр эми эки жакта тең жоопкерчилик бар. Орусиядагы биздин жарандарда дагы жоопкерчилик бар. Алар дагы сөзсүз түрдө биометрикалык каттоодон өткөндү унутпашы керек. Ошол эле убакта консулдук учетко жана каттоого турууну ар бир жаран өзүнүн жоопкерчиликтүү сезип катышса, ал сөзсүз шайлоого катыша алат азыр. Бирок тилекке каршы биз көрүп атабыз, ушул консулдук жанагы учетко турууга дагы азыр жеткиликтүү шарттар жок. Барган адамдар мисалы 3-4 сааттап мындай кезек күтүп турган учурлар болуп атат да. Эгерде азыр өкмөт сүйлөшүп, борбордук шайлоо комиссиясы менен бирге ошол маселени жок дегенде азыр эми мындай ушундай болсо болмок деп ойлорубузду айтсак болмок. Бирок азыр чукул убакыт калды да мисалы. Ошондуктан азыр ошол консулдук учетко турууну жөнөкөйлөтүш керек менимче. Адам келип, мисалы, Москва абдан чоң билесиңер, Орусиянын бардык шаарлары чоң. Келип, мисалы, 3-4 сааттын же болбосо бир күн кечки убактысын бөлүп, мындай консулдук учетко тура албай кеткен жарандарыбыз дагы жок эмес да. Ошону жеңилдеткенде гана менимче бир топ добуш берүүгө мындай жол ачылат деп ойлойм. Абалдан чыгып кете алабыз деп атасыз азырынча, Консулдук учетко туруу жеңил болсо, биометрикалык маалымат тапшырса, мыйзам боюнча ушундай да, биометрикалык маалымат болушу керек шайлоого катышам деген адамдын. Ошол эле убакта консулдук учету. Эгер ушул маселе эки маселени бардык жактан шарт түзүп бергенде, эми азыр мисалы мекендештер Орусияда угуп атат да, мен бардым дейт, бирөөсү айтат, 4 саат күттүм, бирок консулдук учетко тура албай келдим, абдан татаал экен десе, экинчиси дагы жумушун таштап коюп кайра барбай коет да мисалы. Демек, бул жерде жеке жоопкерчилик дагы ошондой эле абалдан чыгууну сунуштап аткан турбайсызбы? Тимур мырза, бул жолку шайлоого 44 партия аттанып атат. Анын ичинде сиздер барсыздар. Мисалы, мурда шайлоого катышкан партияларга бул жагдай, Жанар айтып өтүп атат, жагдай тааныш жана буларда мигранттардын добушун алуу кызыкчылыгы өтө жогору. Себеби дегенде айтып өттүк. Силер эми партияга жаңы аттанып атасыңар, ушуга чейин шайлоого жаңы аттанып атасыңар, ушул партия буга чейин ушул мигранттардын шайлоо укугуна, ушул маселеге кызыгып көрдү беле? Силер кандай элестетип атасыңар эми? Дагы шайлоолоруңар бар да. Саламатсызбы, Ганиша эже, саламатсыздарбы? Бүгүнкү жолугушуунун коноктору. Аликбек байке айткан сөздөрдө дагы, Жанар мырза айткан сөздөрдө дагы айрым бир чындыктар бар. Кандай шайлоо болбосун, ар бир шайлоодо саясий күчтөр, саясий топтор ошо сыртта жүргөн кыргыздын мигранттарын добушторун алуу боюнча чоң бир аракеттерди көрүп келишет да. Бүгүнкү күндө дагы шайлоо башталаардын алдында, мына 1,5 ай убактыбыз калды. Шайлоо алдында дагы мигранттар жөнүндө сөз боло баштады да. Биз бүгүнкү күндө азыр бул маселени чечүүнүн жолдорун издешибиздин кажети жок деп ойлойм. Анткени дегенде убакыт абдан тар. Мыйзамда көрсөтүлгөн Аликбек байке айткандай мүчүлүктөр абдан көп. Бул маселелер шайлоо алдында чечилбеш керек да. Бул маселелер шайлоо алдында, шайлоо бүткөндөн кийин башталса, ошондо бери кийинки шайлоого чейин кандайдыр бир дайрыктар көрүп, нормативдик базалардын баардыгын такталып,
Шайлоо мисалы Кыргызстандын ичиндеги шайлоо тартиптери бир шарттарда болсо, сыртта жүргөн мигранттарга өзгөчө бир жеңилдиктер берилиш керек да. Ошол эле учурда мисалы Москванын Россия аймагын карайлы да. Россияда мисалы Аликбек байке айтып атпайбы? 1 миллиондон ашык Кыргызстан жарандары мигранттан жүрөт экен да. Ал жерде окугандар бар, иштегендер бар. Ошол эле учурда 4 миңден ашык эле бир каттоодон өткөн биздин жарандарыбыз бар экен. Ошондо калган бардыгы миллиондун тегерегинде адамыбыз бардыгы добушу эсепке кирбей калып атпайбы? Бул маселе мисалы бүгүн эле жаралып калган жок да. Бул маселе 91-жылы биз өзүбүздүн эгемендүүлүгүбүздү алгандан бери келе аткан маселелердин бири да. Анан кийин мисалы онлайн формат боюнча, добуш берүү боюнча ар кандай талкуулар болду. Жарандык коомдор тарабынан сунуштар берилди. Бирок албетте шайлоо алдында бул маселелерди чечиш кыйын, анткени бул Жанар мырза жакшы билет. Парламенттен мыйзамдык чөйрөдө бунун бардыгы тартиптери, эрежелери так жазылыш керек да. Мисалы жакшы бир мисалдар бар да. Эстония мамлекетин карап көрсөк болот. Эстония мамлекетинде мисалы 2005-жылдан баштап онлайн шайлоо түрү дагы бар. Расмий катталган, мыйзамдарды бекитилген. Бүгүнкү күндө активдүү колдонулуп келет. Шайлоонун бул түрү дагы мисалы бүгүнкү күндөгү Эстония элинин сурамжылоолорун карасак, калкынын жарымысы шайлоо участкаларына барып добуш бергенди каалайт экен. Ошондой эле 47% Эстония элинин бул онлайн добуш берүүгө өздөрүнүн ыктыярлыктарын көрсөтөт экен да. Негизинен жалпысынан караганда жарымысы өз добуштарын барып берет, жарымысы онлайн берет да. Ушундай жакшы мисалдар бар болгондо биз эмне себептен ушуну мыйзамдык деңгээлде карап чыгып, ушундай шарттарды түзүп берип, ушуну шайлоо алдында эмес, шайлоо болгон алдында эмес, шайлоого чейин бир кыйла убакытта эле шашпай ушунун бардыгын эрежелерин карап, өзүбүздүн кырдаалдарга, өзүбүздүн учурубузга айкаштырып кабыл алсак, анда жакшы болмок да. Биз мисалы чет өлкөдөгү кыргыз элчиликтери бар. Алардын Алик байке деле жакшы билет, элчи. Негизги функционалдык милдеттер бар да. Бул биринчиден Кыргызстандын сырттагы өкүлчүлүгү катары Кыргызстандын атынан сүйлөө, атынан иш кылуу. Бул экономикалык жактан бир инвестицияларды чакыруу. Анан эң негизги милдеттердин бири бул ошол сыртта жүргөн, ошол мамлекетте жүргөн кыргыздардын жарандарынын көйгөйлөрүн чечүү, аларды каттоого алуу, аларга кандайдыр бир көмөктөшүү дегенди билдирет да. Ушул маселелер буга чейин чечилбегенден кийин шайлоо алдында сүйлөшкөндүн эч кандай кажети жок, анткени боло турган нерсени болот деш керек, болбой турган нерсени болбойт деш керек да. Ошол себептен могу шайлоо кандай болсо да койдойт. Биздин сыртта жүргөн мигранттарыбыздын үнү угулбайт. Бийлик тарабынан сыртта жүргөн мигранттарыбыздын үнү алар катышпагандан кийин алардын добуштары ар кандай манипуляция болушу мүмкүн. Анткени дегенде мисалы элчиликте каттоодо тургандардын саны аз болгону менен Кыргызстандан чыгып кетти деген расмий маалыматтар бар да. Биздин күч органдарында бар. Жанагы аэропорттон, чек араларда турган кызматтарда ар бир Кыргызстандын сыртка чыгып аткан жарандар боюнча так маалыматтар бар. Ошолордун үндөрү, алардын добуштары ар кандай манипуляция болбойт дегенге мындай кепилдик жок. Кепилдик, эч кандай кепилдик жок да. Ошол себептен муну комплекстүү чечиш керек деген биздин сунуштарыбыз бар да. Комплекстүү чечүүнү сунуштайсыз. Орузайым, социалдык тармактарда жана башка жактан бардык эле кыргыз коомчулугу карап туруп атат. Ушул мигранттар акыркы күндөрү ушул жыйындарды өткөрүп, мигранттардын шайлоого болгон укуктары тууралуу талкууларды өткөрүп, элчилик менен жолугушуп, бул маселеге эми баары деп айтыш кыйын. Россия Федерациясындагы бир топ мигранттар ушул кызыгуу менен аракет кылып атасыздар да. Кандай кемчиликтерди
көрдүңүздөр. Мына азыр бул жерге сизге сөз жеткичек айтып өттү. Жарандык жоопкерчилик дегенди да биз четке кага албайт экенбиз. Себеби бул жерде цифрага караганда демек 4260 адамдан башкасы мен да мигрант болгом, жакшы билем, каттоого турбагандарбыз да. Каттоого турбагандар көп. Мына ушулардыкы да көйгөй жаратып атат да. Ошон үчүн мындай комплекстүү маселе келип чыгып атат да, биринин үстүнө бири илинипчи. Эмне айтасыз? Саламатсыздарбы ушул эфирдин катышуучулары? Москва шаарынан Кыргызстанга салам жолдойбуз. Азыр жогоруда ушул элчибиз жана ошондой эле мына жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаевич мырза дагы айтып кетти. Негизи эле баш мыйзамда Конституцияда биринчи бөлүмүнүн экинчи беренесинин 4 бөлүгүндө жазылганда 18ге чыккан кыргыз жарандары шайлоого жана шайланууга укуктуу деп. Баш мыйзамда жазылган эмес, биометрикадан сөзсүз түрдө өтүш керек, консулдук каттоого катталыш керек деген. Бул жерде деген мигранттардын укугу тебеленгендиги ушул жерден да байкасаңыздар болот. Эми БШКнын тизме сайтында 3,5 миллионго жакын кыргыз жарандарынын шайлоого болгон тизмеси чыкты, жарыяланды. Чет мамлекетке берилген квота бул 13 миң эле болуп жарыяланып атат да. Эми элестетиңиздер, кыргыз жарандыгын алган жарандардын бар жогун шайлоого жана шайланууга укугу бар. Бул жерде булар түздөн-түз биометрика жана консулдук каттоо форма экени тапшыргыла деген атайын бир тоскоолдуктарды жаратып койгон кандайдыр бир саясий тоскоолдуктар жаралып жатат деген пикирдебиз да мигранттар. Азыр Аликбек Чыкшынкулов айтып атат эме деп 2 миңге жетпеген жарандардын биометрикалык каттоосу бар экен. Алар 4 миң, 5 миңге жакыны гана консулдук каттоодон өтүптүр. 2017 жылкыга караганда пассивдүү депчи. Тилекке каршы биз буга чейин элчиликке байма-бай 1 жыл мурда, 2 жыл мурда кайра кайрылып атканбыз. Ушул маселе эртең шайлоодо жаралат. Келгиле эртерээк консулдук каттоого онлайн турууну уюштуруп бергиле. Же болбосо форма 2-ни тапшырууну онлайн санариптик ыкма менен уюштуруп бергиле. Эртең шайлоого жакын убакыт жетпей калды деп айтасыңар. Дагы мигранттар кыйналат деп. Мына пандемия дагы болуп кетти. Биз деген пандемия учурунда көпчүлүгүбүз жумушка барбай үйдө бекер отурдук. Ошондо биз маалыматтык жактан мигранттарды камсыздап келгиле онлайн консулдук каттоого туруп койгула десе, мына азыр деген консулдук бизге электрондук тартипте email адреске ошол консулдук каттоо бланкысын жиберди, ошо менен туруп алсаңар болот деп жиберип атат. Биз ошентип катталып алсак болот экен эле да. Азыр шайлоого жакын эле ар кандай ыкмалар менен бизди мигранттарды жазгарып жаткандыгы абдан өкүнүчтүү көрүнүш. Эми мигрант болуп 9 жылдан бери мигранттардын жашоо турмушун жоон терибиз менен сезгендиктен шайлоо боюнча бар жок мыйзамдарды беренелерди карап чыгып, биз өзүбүздүн укугубуз үчүн 3 жылдан бери бекеринен күрөшкөн жокпуз. Мына жогорку кеңеште отурган депутаттар дагы байма-бай эгерде чындап эле мигранттардын жашоо турмушуна күйсө, эртерээк айтып, биз ушул шайлоодо миллиондогон мигранттардын добушун алып, Кыргызстанга кандайдыр бир өзүбүздүн тандообуз менен салым кошсок болчу да эле. Мен кыскача эле ушинтип жооп берейин. Рахмат. Рахмат Орозайым. Бул жерде эки жактуу Орозайым эки түрдүү суроо койду. Бирөөсүнө Аликбек байке сизге тиешелүү жагына жооп бересизби? Демек консулдук кызга чейин онлайн түрдө каттоону уюштурууну колго алуу деген боюнча эле мыйзамдагына Жанар мырза жооп берсеңиз. Мындай да консулдук каттоо боюнча бул мен элчи болгондон бери эле электронный правительство деген билесиңер да, айтып атпайбы 3-4 жылдан бери киргизиш керек деп. Тилекке каршы биз даже ушул элчиликтин ичинен электронный баягы документ оборот, электронный каттоолорду киргизе алган жокпуз. Эмне себептен бизде каражат жетишпестиктен да. Бул биринчи. Экинчи жагынан бизге айтылган, эгерде бүт өкмөттүн электронный каттоосу иштей калса, анда биз дагы киргизебиз деп ошого. Ошол себептен бул электронный каттоо деген абдан ыңгайлуу жакшы нерсе да, бизге дагы абдан жеңилдик көп болмок да. Ошо очередтен баштап, мына кечээ айтып атпайбы, киргенге мүмкүнчүлүк жок деп. Же болсо жанагы
пандемия убагында тиги конский учетко тургузсак болмок деп. Андай эч бир эме жок. Кантип конский учетко турат эле эгерде көчөдө кенен баса албаса. Келе албаса бияка чектелген да билесиңер бул маселелер боюнча пандемия убагында. Экинчи жагынан айтып коеюн, сындаш оңой, доомат койгон оңой. Бирок бүгүнкү абалда биздин коомдун абалын ойлонуш керек да. Азыр мындай карасаңар, мына мен цифраларды карасам эски. Мурунку мисалы жогорку кеңештин 15-жылы болгону 1600 киши катышыптыр. Московская область. Президенттик шайлоодо 17-жылы 2635 киши катышыптыр. Бул жалаң эле биз тоскоолдук кылып анан алар келбей, бул туура эмес. Бул жанагы туура айтып кеттиңер, бул жерде иним дагы айтып кетти, жарандын аң сезими ойгонуп, мен өзүмдүн келечеги үчүн, элдин келечеги үчүн, мамлекеттин келечеги үчүн барып добуш берейин деген сезим жок да көп кишилерде. Конский учетко туруш проблема жок. Биз даже мен бөлдүргөм. Азыр күнүгө не то что конский учетко турам деген, боюнда бар оорукчал кишилерди кээде жаш балдар туруп алып очередтен кой бербейт да. ызычуу ошон үчүн биздечи күнүгө. Көрүп атасыңар. Аны дагы көп чыгара бербейбиз. Анткени кыргыздарды жаманаттагыбыз келбейт бизчи. Улам эле мушташып, улам эле бирин түртүшүп, жалаң эле оорукчал, боюнда барлар жиберип атасыңар калп дегенди. Ойлоп көрсөңөр, бүгүнкү күндө 9000 боюнда бар ушу пандемия башталгандан бери киши кетиптир. 8000 жаш баласы менен тиги келинчектер кетипти. Ушунун баарысы консульский бул жерде жана Реним айтып атпайбы, ушуну иш керек. Туура, бирок бул жалаң эле элчилик, ушу тышкы иштер министрлиги айтпайсыңарбы? Бизге штат көбөйтсүн. Бизге дагы дополнительный оборудование берсин. Мына 6 окошко, мен келгенде 3 эле окошко иштечи. 3 эле киши кабыл алчу. Азыр 2 эсе көбөйттүк, 6 окошко койдук. Болгону азыр дипломаттар башка ишти коюп эле, көбүнчөсү түн иштейт же кечинде иштейт. Жалаң эле ушу элди кабыл алып, чуручу заявление кабыл алат, жанагы жуучмай, же болсо жанагы жумушта айлык төлөбөй алдап кетип атпайбы, бияктагы кээде көп ушундай случайлар бар. Ушундай маселе менен элек, мигранттардын маселеси. Мына ачык эле айтып коюш керек, Оразайым карындашым. Пандемия убагында 4 айдан бери шайлоого биздин колубуз тийген жок. Анткени 1 миллион кыргызга 25 дипломат бар Москвада. 1 миллиондун 600төн жогору 700ке дейин деп атат ушу Москва жана Московский областарда кыргыздар. Ойлоп көрсөңөр, кандай биз шартта иштеп атканбыз. Бул бир тараптуу баа берип, ушинтип мындай деген туура эмес. Ошолордун шарты кандай? Мисалы депутаттардын менин оюмча укугу бар. Алар ошо өкмөттөн бүгүнкү күндө Россияда канча киши бар? Канча элчиликте канча адам иштейт? Же болсо мына мен сиздерге айтып коеюн ачык эле. Мына пандемия башталганда Россияга 1 миллион бар кыргызга 10 миллион эле бөлдү. 10 миллион эле сом бөлдү. Тиги эмеге Эмиратка а жерде 3-4 миң, максимум 5 миң кыргыз барга, аларга 5 миллион бөлдү сомчу. Ойлоп көргүлөчү ушундай кичине соотношение кылып. Ошон үчүн мен сиздерге бир Кудайдан эле корккон кишимин, билесиңер баарыңар. Ачык эле айтып атам. Башка дипломат болсо, элчи болсо тымпыйып отурмак бул жерде, оозун жаапчы, бардыгы жакшы деп. Мен проблемаларды билебиз, коллективде биз күнүгө жолугабыз, сүйлөшөбүз. Азыркы эң биринчи маселе бизди Кыргызстандын мына Кудайга сыйынып атам мен. Качан ушу регулярный рейс ачылса экен деп. Август ачат деп атты эле, тилекке каршы бизде коронавирус күчөп кеткенден сентябрга чейин жаап койду. Эми сентябрда күтүп атабыз, качан ачылат депчи. Ошол себептен биринчи мына тиги Оразайым карындашым, биз бүгүнкү күндө бүгүнкү биздин кайрылган жарандардын тагдырын ойлоп, ошолордун муктаждыгын мындай толуккандуу болбосо дагы жардам бергенге аракет кылып атабыз. Шайлоо албетте бул маанилүү. Бирок мына мен сиздерге айтып коеюн. Азыр карасам, мына 19-сентябрга чейин эле форма 2-ни чогултуп бериш керек экен. Форма 2 деген жана биометрия регистрация. Кийин токтолот экен. Эмне себептен?
Dagы 15 gün var. Kırgızdарды bilesiңер, кайдыгер жүрө беришет, анан баягы жакындаганда кыймылдай баштайт. Ушундай чектелүүнү кантип биз эметебиз? Мисалы, менин колумдан келсе, мен бияка келатканда мына Канышай деле, Жанар иним деле баарыңар билесиңер менин биографиямды. Мен дагы тиякта дагы болгом, оппозициядагы болгом, бийликте дагы болгом, ОБС дагы ушу шайлоо маселесин жакшы билем да, адам укугун дагы жакшы билем. Ошол себептен мен мыйзамды туура эмес кабыл алгандыктан азыр бизге ушундай доомат коюп атат. Бирок бир мына партия болобу, башка өкүлдөрүнө, жарандарга айтып элем. Азыр менин оюмча биз стабилдүүлүктү ойлош керек. Доомат койгондон эч бир майнап чыкпайт. Бирибизди сыйлаш керек, урматташ керек, анан баалашыбыз керек. Ким кандай эмгек жасап атат. Жөн эле мисалы мындай да, эртең болуптур, шайлоо өттү. Болуптур 2000 эмес 4000, 5000, 10000 катышсын. Бирок бир күндө дагы болуп атпайбы? Ушуну мүмкүнбү мына мырза Жанар, мыйзам чегинде 2-3 күн шайлоо кылганга же болсо жанагы регистрация кылганга муну биз чечпейбиз да, муну Кыргызстандан чечет. Тиги эме биздин жарандарды учетко турганга электронный берсин каражатты, берсин программаларды, биз тез эле коюп коебуз. Бизге наоборот ыңгайлуу. Бул жерде бир оператор отурат, баарын тез кабыл алып эметип турат да. Же болсо азыр мына тилекке каршы ситуация ушундай. Айтып атпаймынбы? 4000ден ашуун, 2000 болгону тиги биометрика болуп тур. Андан тышкары бир маселени айтып коеюн. Бул Жанар мырза, сизге как действующий депутат катарында. Мурунку шайлоодо, бул президенттик шайлоосунда мындай маселелер болуптур. Бияктан биометрика тапшырат, а тияктан учеттон чыкпайт. Кыргызстанданчы, ЧИКтен. Тизмеге кирбей калган эме учурлар болуптур. Биз азыр ушуга чейин талкуулап, күнүгө бул маселени шайлоону кантип ачык айкын өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша, мыйзамга жараша кантип адилеттүү өткөзөлүк деген мен киришпейм, бирок кеңеш берип атам да, участковый комиссия тиги эмелерге мындай бир иш кылгыла, туура кылгыла, чтобы бизге доомат кое албасын деп. Азыр эң негизги максат, Орозайым, түшүндүңбү? Мына тиги иним жакшы түшүнөт экен, тиги ордон мыйзам, анан ЦИКтин инструкциялары. Ошол жакта өзгөрүүлүү болбоюнча техникалык, үчүнчү техникалык, элчиликтин техникалык жана элди көбүрөөк кабыл алып, мүмкүнчүлүктөрдү бергенге. Аны биз чечпейбиз, аны тиги Бишкектен чечилет, билесиңер. Тыйын тыпыр маселеси и жанагындай техника и программаларды бериш керек. Ушул журналист катары дагы ушул Кыргызстанда болуп жаткан окуяга кайдыгер эмеспиз жана салымыбызды кошолу деген аракеттебиз. Ушу борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү болобу, же болбосо төрайымы болобу, келсе ушул жерде айтыла турган сөз көп эле. Тилекке каршы урматтуу замандаштар, мен кайрадан кайталап айтам, булардын төрайымы дагы, мүчөлөрү да келүүдөн баш тартты. Жанар мырза балким кабардар эместир. Биз 2 ай мурун жарандык активист Самат Алиев болуп ушу жогорку кеңештин конституциялык түзүлүш, мамлекеттик мыйзамдар, сот укук боюнча реформа боюнча комитетине кайрылуу киргизгенбиз. Ошол эле талапты биз Шайлдабекованын өзүнө талап деп киргизгенбиз. Ушул оош тийиш жагдайлардан улам керек болсо борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын кызмат абалын кароо жөнүндөгү маселени биз койгонбуз. Тилекке каршы жогорку кеңештин ушул тиешелүү комитетине мындай мамлекетке тиешелүү олуттуу маселе боюнча кыскасы кароодон баш тартышты. Азыр биздин ал кайрылуу катыбыз кайсы таштандыда жатат, ким билет. Анан жантан бери бул жерде дагы айтылып атат, Жанар мырза, бир топ көйгөйлөр келип чыкты. Эми биз ушундай абалда шайлоого бара беребизби же кандай абалдан чыгышыбыз керек? Мигранттар кайра жолугушуу болуп атат, мыйзамдыктыкта мүчөлүштүктөр болгону дагы айтылып атат. Элчи мырза, мына сизге бизге азыр жогорку кеңештин депутаттары жөн эле димедрол дарыдай болуп калды, көзүбүзгө сүртөлдү. Сизге рахмат ушул келип бергениңизге. Ушул жогорку кеңеш эгер каржы маселесин учурунда чечип бергенде, балким консулдук ушул каттоо кызматкерлердин санын көбөйтүү,
ушул өкмөт көңүл бөлгөндө азыр эми бир канчалаган миңдеген мигранттардын шайлоо укугу бузулбайт беле? Кандай көз караштасыз? Өкмөткө буга чейин штаттык санды көбөйтүү боюнча урматтуу Алибек Шыкенкоч, мен дагы бир канча жолу сунуш бергенмин негизи. Бул миграция кызматы, сиздердин элчилик, анткени жана юридикалык жардамдар. Биз эми миграция же мигранттар дегенде бир эле шайлоо учурунда гана мындай аракет кылып калган жерибиз жок да. Ошондуктан мен деле сиз туура айтасыз. Анандай бирөөгө кандай доомат коюп, же бирөөнү айыптоону таап коеюн деген оюбуз жок. Албетте, биринчиден ушул могу азыркы оор кырдаалдан чыгышыбыз керек. Экинчиден, ушундай учурда баарыбыз биргелешип иштеп, бир ошол мекендештердин сыртта жүргөн добуш берүүгө катышуу боюнча парламент атайын жыйын өткөрүп, биз атайын Москвадан өкүлдөр келип, Борбордук шайлоо комиссиясына кат жүзүндө өздөрү дагы сунуш берген. Мен адашпасам, кеминде бир ушул мекендештерди шайлоо боюнча бир 6 жолу сунуш менен кайрылгам өкмөткө жана Борбордук шайлоо комиссиясына. Тилекке каршы мындай көп сунуштар жоопсуз калган учурлар көп да. Эми саясий жагы дагы бар. Аны жокко чыгара албайбыз. Эгерде мекендештер саясий маанайы ушул белгилүү болгондо, бийликтер, өкмөттөр канча каражат болгондо бөлгөндөн аямак эмес. Азыр Орусиядагы мекендештердин маанайы бийликке каршы. Алардын кемчилигин дайым айтып турат. Эгерде бийликтин партиялары ошол эле Орусияда мындай уткан эмес, буга чейинки шайлоолордо да. Эгерде ошол бийликтин партиясына 30 миңдеген, 100 миңдеген добуштар келе турган болгондо, булар 1 жыл мурун эле даярданып баштабак. Ошонун ичинде Борбордук шайлоо комиссиясы. Болбосо мына Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы бир нече жолу Орусияга барды да, мекендештер менен жолукту, сынды дагы укту, баарын укту. Эми ошону мындай консулдук шотко турууну жеңилдетүү, анан мекендештерге түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Силер азыртан баштап биометрикалык маалымат тапшыргыла, консулдук учетко турууну жеңилдетебиз. Ардактуу консулдуктарда кошумча жанагы добушканалар ачылат деп түшүндүргөнгө менимче өтө мындай бир атайын бир мыйзам долбоорун кабыл алышын деле зарылчылыгы жок ал үчүн. Эгерде эрк болсо, өкмөт өзү Борбордук шайлоо комиссиясы менен биргелешип жасай бериш керек. Эми мен жеке оюм жооп берейинби? Мен жооп берейинби? Эми биринчиден жанагы дедим, бүт мигранттар бийликке каршы деген бул туура эмес. Мигранттардын настроениясы ар кандай. Анан активдүү мигранттардын арасында албетте бар, бирок баары момундагы бийликке каршы деген туура эмес, бул биринчи. Тем более партияларды булар өзлөрү тандайт да, эгер тандаса. Экинчи жагынан тиги почетный консулдарга алардын укугу жок, алар мамлекеттик эмес, тиги учреждение эмес. Мен тилекке каршы ошондой экен. Мен даже мындай ойлогом, керек болсо Москвадан бир 50 участокто сүйлөшүп эле здание арендага алып, ошол жака очередь менен киргизип эле добуш бердиртебиз депчи. Бирок тилекке каршы андай болбойт экен. Силерге Борбордук шайлоо комиссиясы туура эмес маалымат берген. Мыйзамды жакшылап окусаңар, ошол жерде так жазылган тиги 13-чү беренеде жазып турган. Ошол себептен бул жерде биздин милдетибиз мыйзамды бузбай иштетиш керек. Канча кошумча добушкана ачылды азыр кайсы шаарларда? Бул только кечиресиздер, бул болгону мамлекеттик мекемелерде гана ачылыш керекпи мыйзам боюнча, Алибек агай? Ооба, только мамлекеттик мекемелерде. А почетный консул деген бул мамлекеттик, булар частный структуралар да. Просто бул Анан дополнительный айтып коеюн. Москвада азыр мурун бирөө эле, азыр экинчиси ошол эле тиги эмеден бирөөсү гостиницада, бирөөсү конский эмеде ачылат тиги бөлүмдөчү. Калганы ушу 4 эмеде ачылды. Жанагы Якутск, Сургут, значит, Сахалин и эмеде Иркутскийде. Аны Борбордук шайлоо комиссиясынын атайын өкүлдөрү барат да бул жактанчы. Булар баары бир ошол жерде булардын өздөрүнүн өкүлдөрү болот. Мен Алибек Жышынкулович, мен айтканым, Борбордук шайлоо комиссиясы ошондой бир жолду сунуштаган бизге дейм. Ошондой жолду сунуштаган. Ардактуу консулдуктар менен сүйлөшүп,
Yok, sizler yol sunuştagаны менен мыйзамсыз болуп атпайбы? Өзлөрү бул участоктарды мен ачкан жокмун, ошону жанареним түсүн. Бул участоктарды өзлөрү ЦИК бекитип бизге берди, момундай болот депчи, мыйзамга ылайык деп. Аликбек агай, бул жерде Казань шаарынан бизге чыгып атат, бүтүн Кыргызстан партиясынын тарапташтары болуш керек эле. Бул жигит Шайырбек Тайыров деген мырза кайрылып, мен мисалы Казаньда иштейм дейт. Ал эми биометрика тапшырыш үчүн Казаньдан Москвага мен бара албайм да дейт. Ошондо кандай болуп калат, мага окшогон мигранттар көп да дейт. Мен дагы бул дооматты депутаттар менен Борбордук шайлоо комиссиясына койгула. Бул мыйзамды мен кабыл алган жокмун. Ачык эле айтып коеюн силерге. Мына Сайырбек жакшы тааныйм, сүйлөшкөнбүз. Мен бул мыйзамды койсоңор, бул мыйзамды кабыл алып атканда, кабыл алгандан кийин мен билген эмесмин. Кийин шайлоого жакындаганда өзүм окуп чыксам ушундай эмелер бар экен. Анан кийин тияка юристтер, биздин юристтер ЦИКтин комиссиясына чыксалар дагы тастыктап берди. Анан кандай кылабыз десе, өзүбүзчө себеп деди. Мына бизге ошо участоктарды бүгүнкү күндө беришти. 12 участок Россия боюнча ачылат деп. Миллиондон артык жаранга, Тимур, миллионга 11 атат азырынча. Катыша турган киши сегинче болуп атат. Ооба. Жок, дагы эме бар да тиги могул 19-сентябрдабай жана форма 2-ни Жанар мырза, ошону дагы жылдырып бербейсиңерби, чектелип коюптур. 15 күн калганда токтойт деп ошол жерде жазылып турат да. Мыйзам боюнчабы? Ооба. Мыйзам 15 күн калганда токтош керек деп. 15 күн калганда кийин коюш керек. Мыйзамды өтүшүп. Мага да сөз бересиздерби? Себерки, иним экөөбүз, үчөөбүз кабыл алган жокпуз да, силер кабыл алдыңар да. Туурабы? Аны сизге окшогон бийликти жактаган депутаттар көп да, мисалы. Сиз деле жанагы бийликке сөз тийгизбей атпайсызбы? Алар бизди ар мыйзамга каршы чыгышат. Мага окшогон кишилер аз жолунду баскан, билип коюңуз ошону. Тимур, салыштырбайлы. эл өкүлү менен аткаруу бийлигинин өкүлүнүн айтышына күбө болдук. Эми албетте ар бирибиз оюбузду айтабыз. Сиз жаңы саясатка келип аткан жаштардын өкүлү, жаңы партия катары эмнени сунуштайт элеңиз? Жана биринчи пикириңиз деле ушул, эми андан кийин чечели дедиңиз. Бирок убакыт өтүп атпайбы? Кыргызстандын өнүгүүсү бүгүнкү күндү, эртеңки күндү күтүп отурбайт да. Мисалы силер жаңы идея менен келели деп атасыңар, кандай чыгабыз эми? Шайлоого кантип катышабыз мисалы? Анша эжеке, бу жерде мындай да, азыр биз Оразайым экөөбүз бийлик тарабынын өкүлү менен жогорку кеңеш парламенттин тарабынын өкүлдүн кайым айтыштарына да күбө болуп отурабыз. Биз менен кошо ошо күйөрмандарыбыз да барды күбө болуп отурат. Бул азыр бүгүнкү жолугушуубузда ар кандай сындар айтылды да. Мисалы, жарандарга, мигранттарга да даректелип сын айтылып атат да. Атуулдук, өзүңөрдүн атуулдук сезимиңер менен өзүңөр барып туруп учетко турушуңар керек деген сөз айтылып атат. Мен буга эч качан кошула албайм. Анткени эгерде мисалы мен жаран катары кайсы мамлекетте жүрбөсөм, кайсы жерде жүрбөсөм, мага так мамлекет тарабынан көрсөтүлгөн жеңилдетилген бир эрежелер бар болуш керек да. Мисалы бизде мыйзамдар кабыл болуп атканда бардыгы эле айрыкча мигранттар жөнүндө же болбосо шайлоо процесстери боюнча мыйзамдар кабыл алганда ушуну мигранттардын катышын сөзсүз түрдө эске алышыбыз керек да. Бизге аны эске алынбайт. Биздики Кыргызстанды жарандарын, Кыргызстанда жашаган адамдарга гана мыйзамдар жазылат. Кыргызстандан сырткары жашаган адамдарга, биздин жарандарыбызга мыйзамдар мындай тиешеси жоктой эле сезилет да. Ошол себептен азыр бүгүн деле, эртең деле, буга чейин деле ар кайсы убакта мигранттарды шайлоо алдында айыптап келгенбиз. Алар өздөрүнүн атуулдук сезимдеринен жогору тутунбайт, барып учетко турушпайт, ошол себептен биометрика тапшырбайт, ошол себептен шайлоого катыша албайт деп. Бул эң туура эмес көрүнүш. Антип мигранттарды айыптаган эч кандай болбойт. Берден эгерде мигранттарга жашынакай шарт түзүп берсек, биздин шайлоого катышкан мигранттардын саны дагы көбөйөт. Шайлоолордун арасында мигранттарды биз мактап келебиз. Мигранттар 2 миллиардга жакын
жыл сайын каражат которот деп Кыргызстанга. Шайлоо алдында кайра алардын укуктарын унутабыз, алардын салган кылган элибиз үчүн, жерибиз үчүн мамлекетке болгон салымын унутуп калабыз да. Ошол себептен жанагы эле сөзгө кайрылсак болот. Онлайн түрүндө шайлоо өткөрүү практикасын биз киргизиш керек. Кыргызстанда ушундай бир жаман бир көрүнүш бар. Жаңылыкка, жаңы нерсеге, жаңы бир өзгөрүүлөргө биз негедир коркобуз да. Ошол өзгөрүүлөрдөн коркуш керек. Мисалы Эстонияны жакшы мисал келтирбедимби? Эстонияда 2005-жылдан бери бул жакшы мыйзамдуу түрдө кабыл алынган жана бул иштеп келет бүгүнкү күндө. Жакшы иштеп келет. Мисалы акыркы алыс барбай эле коелу. Россияда болуп өткөн, Алибек эге жакшы билет, шайлоо өттү, референдум болуп өттү. Шайлоо мөөнөтү, шайлоого добуш берүү укуктарын, шайлоо өткөрүү мөөнөтүн бир күн эмес, бир жума кылып өткөрүштү булар. Биринчиден, экинчиден болсо онлайн мүмкүнчүлүктөрүн түзүп берди кандайдыр бир. Эгерде онлайн өткөрө турган болсок, будан да коркуш керек. Мисалы, жөнөкөй эле мисал келтирейин. Мисалы, азыркы банктарда теленүйүшү кызматтар. Ар бирөөсүнүн телефонубуз бар. Сөндүктө телефонубуз жүрөт. Мобилдик телефондо банктык эсептик банктын приложенияларын биз көчүрүп алганбыз. Анан кийин өзүбүздүн банковский операциялардын бардыгын телефон аркылуу жүргүзөбүз. Ал жерде эмнеге привязка болот? Ал жерде электрондук почтага привязка болот, телефондогу сыр сөзгө привязка болот. Адан тышкары колубуздун көчүрмөсү, биометрика деп айтып атпайбы? Телефондордо деле бар да ошо биометрика. Ошонун эсебинен биз эсебибизде банкта канча акча болбосун, аны биз толук эле мындай коопсуз түрдө колдонуп келе атпайбы? Эмне себептен шайлоо процесстеринде дагы ушундай бир жаңылыктарды киргизе албайбыз? Эмне себептен биз шайлоо процесстерде мигранттардын укуктарын шайлоо алдында гана биз 15 күн калганда, же болбосо 1,5 ай калганда талкуулашыбыз керек. Бүгүнкү күндө азыр кандай талкуулабасак да эч кандай жыйынтык чыкпайт да, Канышай эже. Берден биз бул процесстер алдын ала жүрүш керек. Алдын ала көргөчтүк менен чечилиш керек. Ошону айткым келип атат да. Биздин мигрант замандаштарыбыздын бири Азамат Улмош деген жакшы биздин акыныбыз бар. Ушул талкуу башталат дегенде биздин баардык маселелер талкууга келип эле такалып калат деп айткан экен. Мен да айтып атам, эгер менин колумда болсо, талкуусу жок эле талкалап ишке ашырат элек деп. Курдайым, сиз мына жантан бери эл өкүлүндө аткаруу өкмөт мүчөсүндагы пикириңизди уктуңуз. Бул жерге Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү өздөрү келип жооп бере турган суроолорго биз талаш тартышка түшүп кеттик. Анан эми келип ошол жоопкерчилик баары бир атуулук жоопкерчилик дегенди эч ким алып калган эмес. Балким сиз эми жаш муундун өкүлүсүз. Биздин болгон каржыбызды, болгон саясатыбызды, болгон таз кейптин баарыбыз көрүп турабыз. Азыр бул жерде кеп кылып аткандай, азыр биз баарлап абалдан чыгышыбыз керек экен. Мына ушундай абалда адбир жаран ушул жолу атуулук сезимин бийик коюп, мейли 5 саат кезекте турабы, 10 саат турабы, балким жарандар өздөрү жылдырып кетер ушул. Ушуга жооп берип койсом, мына азыр жогоруда ушул Жанар мырзанын дагы Аликбек Жакшанкуловичтун дагы кептерин уктук. Азыр Аликбек Жакшанкулов айтып атпайбы? Силер деген Борбордук шайлоо комиссиясына ошо мыйзам чыгарган өкүлдөргө өзүңөрдүн дооматыңарды койгула деп. Ал эми өткөндө мына 5 августта Борбордук шайлоо комиссиясы менен Zoom'дан чет мамлекеттеги ушу шайлоого кызыктар өкүлдөрүнүн конференциясы болду. Ошол жерде Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Карманбековна күнөөнү кайра элчиликке коюп атат да. Силер дейт, биз форма 2-ни тапшырабыз деп эле кыйнала бербей, консулдук каттоого туруп алсаңар, силерге тийиштүү шайлоо участоктарын ачып берүүгө биз милдеттүү болобуз деп атат да. Ал эми ушул консулдук каттоону жеңилдетүүнү биз 1 жыл мурда, керек болсо 3 жыл мурда какшап айтып барып, керек болсо ушул приложенияларын биз түзүп берели, ортодон акча чогултуп берели, мына кызыктар жарандар, демилгечилер келгиле жардам берели дегенде Аликбек Жакшанкулов айткан. Биз деген буну шайлоого жакын сүйлөшөбүз. Силер Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымын чакырып берем, ошолорго койгула суроону деп. Борбордук шайлоо комиссиясынын кышындасы чакырганда ага да айтканбыз, келгиле форма 2-ни онлайн ишке ашырып бергиле.
себептегенде мигранттар санариптешүүнү абдан жакшы өздөштүрүп калган. Биз кол телефон менен көптөгөн жумуштарды бүтүрөбүз. Мигранттарга бул эң оңой эле жумуш. Ал эми пандемия учурунда мен элчиликке барып, консулдук бөлүмгө барып, ошол жерде живой очередьте туруп, консулдук каттоодон өтө эле деген жокмун. Мен эгерде консулдук каттоонун приложениясы болгондо, биз замапта үйдө бекер отурганда өтүп коймокпуз. 100 миңдеген жарандар биз консулдук каттоого туруп алмакпыз. Ошол жерде мына шайлоонун тизме деген сайты чыкты, шайлоо комиссиясынын. Ошол жерден биздин биометрикабыз бар же жок экендигин текшерип, биометрикасы жокторду консулдук бөлүмгө жибермекпиз да. Азыр бул жерде мына Россияда 2018-жыл президенттик шайлоо болуп өттү. Кыргызстанда ошондо 4 шайлоо участогу ачылды. Миңден гана ашкан, 2000ге жетпеген Орусия жарандары бар экен. 2000ге жетпеген Орусия жарандыгы үчүн 4 шайлоо участогун ачуу бул өздөрүнүн жарандары ушул шайлоого кызыктар экендигин түшүндүрөт. Ал эми бизде элчилик биздин мигранттардын үнүн жеткирип, ушул мигранттар ушинтип суранып атат десе, балким аларда деле бир ойгонуу пайда болоттур эле. Биз деген алдын ала сунуштап, биз консулдук каттоого турсак, силер шайлоо тизмесинен чыгасыңар дегендиктен ушуга аябай кызыктар болуп жүгүрдүк. Кечээ күнү мен консулдук бөлүмгө бардым. Мына жогоруда айтылгандай, консулдук бөлүмдө жанагы чартердик рейске кетүү тизмеси түзүлүп аткандыктан, ал жерде консулдук каттоого туруу таптакыр мүмкүн эмес. 4-5 саат турмак, 12 саатта күткөн мына ата мекенчилерди дагы көрдүк да, катталалда консулдук каттоого. Ал эми консулдук бөлүмдүн өкүлү Алмаш деген эжеке чыгып айтты, мына биздин деген консулдук бөлүмдүн email дарегине ушундай консулдук каттоого туруу бланкысын толтуруп, сканерлеп, колуңарды коюп жиберсеңер, силер санариптик түрдө өзүңөрдүн консулдук каттоого турганыңарды камсыздай аласыңар деп. Эми кечээден бери биз өзүбүз мына элчилик бошобой атканда, консулдук бөлүм бошобой атканда, ошол өздөрүнүн бланкты толтуруп кантип каттоого билбей аткандарды тургузуп берели деп чакырып атабыз. Бул дагы биздин жарандык мамлекетке кошкон салымыбыз болуп атат да. Урматтуу замандаштар, өтө олуттуу тема болгондуктан убакыттын кандай өткөнүн дагы биз билбей калдык. Менин оюмча, бул талкууну дагы улантап турган жердебизби деген ойдо калдым. Жамал мырза, сиздин келип бергениңизге рахмат. Спикер кайсы бир жыйында кокусунан маселе жаралып калса, чогула калып кеше коелу деди эле. Бүгүн сизди эл өкүлдөрүнүн арасынан таап алып, сиздин байланышка чыкканыңызга жеке мен кубанып отурам. Мана ушундай миллионго чукул биздин жарандардын ушундай көйгөйү бар экен. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымын чакырып, биз ушул кебетебиз менен кандай шайлоого барабыз деп маселе койчу жердештери мен кайрадан тааныштырып өтөйүн. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев, ошондой эле Россия Федерациясындагы Кыргыз Республикасынын элчиси Аликбек агай, сизге чоң рахмат, ушунча убакытыңызды бөлүп Москвадан чыгып атасыз. Ошондой эле Ордо саясий партиясынын аткаруу комитетинин жетекчиси Тимур Абылаев, ошондой эле биздин жаштар коомдук бирикмесинин төрайымы, мен макул эмесмин, менин укугум коомдук оюндардын активисти жана Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү Орозайым Нарматова болду. Сиздердин келип ушул олуттуу маселени талкуулап бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Саламатта болуңуздар. Рахмат. Саламатсыздарбы? Эфирде Майдан.